Кутмандуу күнүңөр менен достор, саламатсыңарбы? Бүгүн мен бизге келген көп суроолордун бирөөсүн тандап, кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Коногубуз болсо гинеколог эндокринолог Айпери Соорбекова. А менин суроом болсо, этек кир эмне үчүн аз жана көп келет? Саламатсызбы Айперже? Саламатсыздарбы, Аселя? Бизге мындай көп суроолор келет да, мен этек кирим аябай көп келип атат, аз келип атат деп, эмне үчүн деген. Эмне үчүн этек кир кээде аз келет, кээде көп келет? Этек кир аз келген учурларда бул биринчи гормондон, андан кийин жатында көйгөй болсо болот. Биринчи гормондордон эмне бузулса, пролактин гормону көтөрүлүп кетсе, мужской гормондо, ошондой эле гипотиреоз, бул ТТГ гормону көтөрүлгөн учурда дагы этек кирлер азаюусу мүмкүн. Бул бир гормон бузулууларда. Экинчиден жатындын ичинде спайка синехи деп коет. Мына ошол учурда дагы этек кир азайып кетип, мисалы бул неден кийин болушу мүмкүн. Мурда эндометрит оорулар болсо, жатындын сезгенүүсү, аборттор жасалган болсо, выкидыштар болсо, ушундай синехи, матка ичинде спайка болушу мүмкүн. Бул бир. Андан сырткары этек кир азайганы бул эгерде кисталар болсо, же баягы энелик бездер жакшы иштей албастан гормон аз бөлгөн учурда этек кир азайышы мүмкүн. Кийинки учур этек кир кайсыл учурда көп келет? Биринчиси бул эгерде жатындын ичинде полиптер болсо, гиперплазия эндометрия деген диагноз болсо, ошондо жатындын ичиндеги миомалар болсо, кан коюлуп көптөн келет. Андан сырткары баягы этек кир көп келет, кан уюу системасында көйгөй болсо, тоже кан көп келет. Өтө көп эмес, бир аздан бир айлап же 2 жумалап келе берүүсү бул баягындай выкидыш болсо, өздөрү билбей калган айымдар бар, или внематочный беременностьтер болгон учурда этек кир тынбастан көпкө келе берсе, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуу керек. Көпчүлүгү өткөзүп берген учурлар болот да, кан менен 1 ай жүрдүм, 6 ай жүрдүм деп келгендер болот да, алардын гемоглобиндери 60га же тяжелый степень анемия менен келген учурлар көп болот. Ошого жеткизбестен көп болуп келген учурда үйдө күтүп отурбай кайрылуу керек. Чоң рахмат. Мынакей айымдар, сиздер кайсыл учурда этек кирдин көп жана аз келүүсү тууралуу маалымат алыңыздар. Эгерде сиздерде суроолор пайда болсо, комментарийге жазсаңыздар, мен сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет жасаймын. Саламатта калгыла, эч качан оорубагыла.